2020 жыл президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү, балдарды колдоо жылы деп жарыяланып, жылдын аягына чейин мына ушул жарлыктын алкагында иш-чараларды өткөрүүнү колго алган Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана адабий кече өткөрүп, ага илимдин, маданияттын, билим берүүнүн алдыңкылары, акын жазуучулар жана мектеп окуучулары катышты. Мына азыркы коммуникациянын ушунчалык арбындыгы, жаңы технологиянын өсүпөнгөндүгү, бешиктеги баладан тартып биздин ар бирибизде бирден жок дегенде бирден уюлдук телефон болуп аткан маалда балдарга кантип билим бере алабыз? Балдар кантип китеп окуй алат? Кантип биз ушул келечектеги мыкты, адискөй, билимдүү адамдарды тарбиялай алабыз? Эгерде биздин өлкөбүздө өлкө билимдүү болсо, сөзсүз түрдө өнүккөн улут болот, сөзсүз түрдө өнүккөн өлкө болот деген максатта биз ушул китепке балдарды кызыктыруу максатында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Ким китепти окуй билсе күнүгө эки дүйнө жарык берет ишине де бүгүнкү иш-чаранын аталышы дагы жаш күнүңдөн окусаң китеп сенин келечегиң деп аталып, максаты жаштарды тарбиялоодо, алардын китеп окууга болгон ынтызарлыгын ойготуу жана курчап турган дүйнө таанымы, окурмандык сүйлөө маданиятын жогорулатуу болуп саналат. Балдарды өстүрүшүбүз керек, балдарды тарбиялашыбыз керек. Ошондо ана ал биздин келечегибиз, ошондо коомду дагы таза болот, коомдун келечеги дагы айкын болот. Эми бул балдарды кандай кылып бала бакчадан баштап эле ушу кыргыз тилин үйрөтүүгө Бүгүнкү иш-чара Бишкек шаарындагы орто мектептин окуучулары менен биргеликте даярдалган. Анда келечек ээлери болгон окуучулар акын жазуучулардын ырларынан көркөм окуп, чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарып беришти. Негизги максатыбыз бул жерге балдарды алып келүүдөгү биринчи максатыбыз бул ушул балдарды китеп окууга кызыктыруу, китептен жан дүйнөсүн байытуу. Себеби бир гана ушул китептер аркылуу, китептердеги окуп, китептердеги ар бир каармандардын образдары аркылуу окуучулар жан дүйнөсүн байытып келишет. Мына ошол себептен азыркы технологиянын өнүккөндүгүнө байланыштуу балдар телефон жана башкаларга кызыгуусу ойгонуп, көбүрөөк китепти окубай жаткандыктан ушул улуттук китепкана менен тыгыз байланышта иштеп келебиз. Окуучуларды байма-бай алып келип, иш-чараларга катыштырып, китепке болгон кызыгуусун ойготуу деп айтсак болот. Жолугушуунун жүрүшүндө акын жазуучулар окуучуларга кеп кеңештерин айтып, өздөрүнүн чыгармаларынан жарык көргөн китептерин балдарга белекке беришти. Албетте китеп баалуу белек. Ал акылыбызга акыл кошуп, билимге жол ачат эмеспи? Ошол үчүн быйылкы жылы башталган жакшы иштин сапары байсалдуу болсун. Айсулуу Таалайбек кызы, Эрбол Дүйшөнкулов, Кутмантан көрсөтүүсү.